Аскар Салымбеков сан уй беле Айтбековдун айткандарга катуу жооп кайтарды. Назир Айтбеков ишкер Аскар Салымбековду сындап чыккандарга Facebook баракчасы аркылуу жооп берди. Белгилей кетсек, Аскар Салымбеков коронавирустан улам Кытайга 50 000 бет кап берүүгө даяр экенин айткан. Анын мындай демилгесин айрымдар колдосо кеси Кытайга жардам бергенден көрө өзүбүзгө бербейби деген мааниде пикирлерин айтышкан болчу. Аскар мырзаны көргөндөр тирүүлөй акча бара жаткандай акча эле сурашат. Мындайча айтканда, Саануй бай болуп калганы үчүн всему Кыргызстану должен, обязан тимеле. Адам аракет кылды, эмгектенди, бутуна турду. Силерге ал кылуу эмес бир нерсе жасаганга, деге эле бирөө-бирөөгө милдеттүү эмес. Акчасын каяка кетиргиси келсе өзү билет. Башка өлкөгө да жардам бергиси келип атса, демек берет. Силердин чөнтөгүңөрдү аңтарып берип атабы? Силерге да эмгектенгиле, акча тапкыла, элиңерге жардам бергиле. Кудай урбадыбы эми? 50 000 масканын акчасын эсептеп алып эле ичиңер өтүп атат канчадан бери. Ошондой акча таап, элиңерге керектүү оокатын сен алып бер. Ким кой деп атат? Мен байсам, мен да жардам берем. Өкүл атамдай Кыргызга эл эмес, карайлап турган башка элге дагы. Аскар мырзанын жардам бергени көп жакшылыкка чыкпайт экен. Жакшылык бизге жарашпайт го сыягы деп жазды ал. Акыркы маалыматтар боюнча Кытайдын Ухан шаарында чыккан коронавирус 638 кишинин өмүрүн алып, 31 500ге жакын кишиге жуккан. Маалымат булагы Барометр Чекиткеji. Спортқа қойылған ақшалар